11 мартта парламент жаңы конституцияны кабыл алуу боюнча акыркы чечимин экинчи окууда кабыл алды. Бүгүн биз бул чечимди кабыл алуудагы кемчиликтер тууралуу сөз кылабыз. Парламент төрагасы кворум чогултууга убакыт табыш үчүн регламентти бузуп, добуш берүүнү биринчи күндөн экинчи күнгө жылдырганынан баштасак болот. Антпесе мыйзам кабыл алынмак эмес. Ал 100 депутатты каттап, добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча 94-тү макул, 6-сы каршы деп добуш берди. Журналисттер болсо 80-ге жакын депутатты санап чыгышты. Добуш берүүнүн кандай өткөндүгүнүн кичинекей сыры ушул жерде. Жанар Акаевдин айтымында бул милдеттүү түрдө болгон. Депутаттар ар кайсыл буруштардан агылып келип, айрымдарына коркутуп үркүтүүлөр болгон. Жада калса Душка тергөө изоляторунан үй камагына чыгарылган. Кандай болса да добуш берүү керек да, туурабы? Ошондой эле Эрмамат Тагаевке окшоп, башкалар үчүн чыкылдатып добуш берген депутаттар дагы болгон. Биринчи мышканы басты, экинчи мышканы басты. Ошентип каршы добуш бергендер: Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Бакытбек Жетигенов, Рыскелди Момбеков, Чынара Урумкалиева. Келбей калгандардын катарында Евгения Строкова да бар болчу. Ал биринчи күнү пикирин жакшы билдирген. Ал эми экинчи күнү эмне үчүн келбей калганы белгисиз. Буга чейин ушундай цирк болгонбу? Ооба, болгон. 3 марттагы биринчи окуудагы добуш берүүдө депутаттардын жарымынан азы катышып, бирок 87-си макул, 9-у каршы деп добуш берди. Кантип ушундай болуп кетти? Жөн эле, ошол учурда түрмөдө отурган Душка добуш берди. Кыргызстан фракциясы кабарлагандай, ооруканада дарыланып жаткан депутат Шаршенбек Абдыкеримовдун добушу коюлду. Эл өкүлү Акылбек Жапаров төртөөнө добуш берди. Жардамчылар айрымдарына добуш берүүгө аракет кылышты. Бирок журналисттерди көргөндө алар добуш беришкен жок. Мыйзам долбооруна депутат Алмазбек Ахматовдун колу коюлган. Бирок ал 28 февралда каза болгон. Парламенттин 6-чакырылышы Кыргызстандын тарыхында сөзсүз калат. Буга чейин айрым депутаттар, юристтер, активисттер парламент жаңы конституцияны кабыл алууга ашыкча шашып, аны кабыл алуудагы нормаларды бузуп жаткандыгына нааразы болушкан. Мыйзам долбоору 3 мартта биринчи окууда кабыл алынган. Андан бери 5 жумушчу күн өттү. Мыйзамга ылайык мыйзам долбоорун ар бир окуу ортосундагы аралык 10 жумушчу күндөн кем болбошу керек. Ошондой эле добуш берүү дароо 2 жана 3 окууда өткөндүгүн эске салабыз. Парламент референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоорун бир эле учурда 2 жана 3 окууда кабыл алууга укугу жок. Мындай добуш берүү легитимдүүбү? Чоң суроо. Анткени процессте Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө мыйзамынын 4 мыйзам бузуу фактысы аныкталды. Жүргүзүлүп жаткан укуктук башаламандыктар кесепеттерин тийгизбей койбойт. Жана биз жасай турган эң кичинекей нерсе бул өз оюбузду ачык айтуу. Эгер сиз дагы учурдагы кырдаалга тынчсызданып жатсаңыз, комментарий жазып, видеону досторуңуз менен бөлүшүп, жекшембидеги тынчтык жүрүшүнө келиңиз. Көрүшкөнчө.